Всем привет! Бүгін очень важная и полезная информация будет. Бұйырса, так, смотрите, при изучении языка, тілді үйреніп баштаған кезде, нөлден баштап результатқа чейінки моментті айта алсақ, буквально все 3 этаптан өтеді. Тілді нөлден баштап результатқа жету үшін 3 этаптан өтеді. Бірінші этаптан өтпей тұру екіншіге секіргенге болбайды, екіншіні өтпей тұру үшке өткенге дағы болбайды. 3 этап. Бірінші этап – это сбор информации называется. Или получение информации, или накопление информации, получение знаний. Можно по-разному назвать. Бұл бірінші этапта біз только информацияны қабыл алабыз, топтойбыз, Керектүү информацияны мы берем все. Только нужную информацию, мы собираем нужную информацию прям. Бізге керектүү именно грамматикадан нужную грамматику, керектүү фразалар, ударение боюнча керектүү, дикция боюнча там, то есть керектүү информацияны мы просто получаем бірінші этапта. Бірінші этапты өттүк. Бірінші этапты чала була кылып туруп экинчи этапка секирип өткөндө тиякта нехватка информация болуп калат дагы, тоже болбойт. То есть бірінші этапты окуп бүтүш керек. Андан кийин экинчи этап. Экинчи этап – это систематизировать информацию или приводить в порядок все это, или привести в порядок. Можно тоже по-разному называть. Бұл этапта, экинчи этапта бізге алған информацияның барыны системаға түшірүү или иреттөө, порядокка келтирүү. То есть бізге керектүү информация, керектүү фразалар, тигин барын алгандан кийин анын барын топтоп туруп, то есть біз тиги булактан, бул булактан, тиги булактан алдык да, то есть информацияны просто эле собрали. А теперь ошону иретини боюнча керектүү кылып, то есть по полочкам, полкаларга тизгендей, китепти тизгендей тизиш керек. Для того, чтобы бизге керектүү кезде керектүү сөз надо найти. Бывает так, что сүйлөйүн дегенде керектүү сөз жок, мы не можем найти это слово, как, а потом приходит оюбузга. Это потому что система жок. Система кылып, схема түзүп, кто-то схема менен, кто-то там письменно, кто-то вот так. То есть кайсыл вариант силерге туура келсе, главное это системага түшүрүү. То есть порядок. И үчүнчү этап это завершающий этап, акыркы этап это использовать. Использовать деген это прям угулган эле оңой да. Использовать, колдонуу эле да, использовать можно уже дегендейчи. А на самом деле биз буга чейин керектүү фразаны ордуна коюп алдык, системага түшүрүп алдык. Эми ошону колдонууда өзүнө жараша өзүнүн кыйынчылыктары бар. Теперь все готово, мы это знаем, bizde уверенность бар, знания бар, аны системага түшүрдүк, и теперь просто надо использовать. И в использовании бывает, вот, допустим, эки проблема пайда болуп калат. Иногда, вот, допустим, эки проблема, баарын билип турам, баарын түшүнүп турам, бирок сүйлөй албайм деген ошондон келип калат. То есть мен курска катыштым, бирок именно сүйлөгөнгө келгенде жок болуп калат. Биринчи случай это когда у вас токсичное окружение. Токсичное окружение деген бул, то есть рядом с вами не ваши люди, силердин жаныңарда не очень хорошие люди, к сожалению, бывает такое. Например, хоть что бир нерсе айтсаңар шылдың кылмай, указывать этмей, кемсинтмей, тяк-тяк, ошондой. Если вы в таком окружении, к сожалению, или на работе, или на учебе, да, вот, ошондой окруженияда болсоңор, сүйлөп кетүү өтө кыйын. Хоть, допустим, канча үйрөнсөңөр делечи, потому что постоянно эти люди будут вас сдерживать, прям кармай берет, кеч келечи, вот, допустим, ну, там, подавлять вас постоянно. Нет, сен, типа, көтөрүлбө деген сыпчы, вот, они будут вас подавлять. И это очень плохо. Экинчиси, биз бул өзүбүздүн эле тартынчактыбыз. То есть люди, окружениябыздагы люди, они вот, допустим, они вообще не обращают на нас внимания. Бизге көңүл деле бурбайт, өз жашоо менен жашап атат. Бирок биз өзүбүз жеп, туура эмес сүйлөп алдым, тиги байкап калды, тиги тиндей, мындай, вот это и так далее и тому подобное. Деп бул өзүбүздүн в голове тараканы, допустим, нам бизге кажется, что баары бизди шылдың кылгандай, баары биздин катабызды аңдып тургандай сезилет, но на самом деле это не так. Люди, окружающие вас люди, им все равно. Алар ар кими өзүнүн башындагы проблемасын өзүнүн ою менен эле жүрөт. Вот эки причина, вот, допустим,
Первое, это когда реально окружение, прям окружение влияет етет, окружение, оно надо өзгөртүш керек ал случайда. А экинчисинде это мы и наши тараканы, да, то есть биз өзүбүздү эле кармап, өзүбүз тартынып атып эле өзүбүздү кыйнайбыз. Вот ошол эки этап. Надо, допустим, момент мени окружение подавлять этип атабы, же мен өзүмдү өзүм подавлять этип атамбы? Вот. Суроого жооп берүү. Если окружение надо вот прям менять, потому что жизнь одна, андай кишилердин арасында өмүрдү коротууга вообще не стоит. А если экинчиси мен өзүм эле тартынып эле, өзүмдү өзүм подавлять этип, өзүмдү өзүм кечке эле, нет, сен сүйлөй албайсың или еще что-то деп өзүмдү өзүм кылып атамбы, анда там тартынуу, киши тартынганда эмне кылуу керек деген видеолор ушул каналга деле киргизилген. Их очень много, именно тартынууду бул жерде жеңүү керек. Чындыгына келгенде тартынуу деле көп нерсени чечип коет, билген нерсени да сүйлөбөй, керектүү жерде өз оюн айтуудан да тартынып атып, биз өзүбүздү артка тарткан учурубуз болот. То есть үч этапты бүткөндөн кийин дагы бир языковой барьер деп да коет. Ошол языковой барьердин элементтери да бул, эмнеден келип чыгат ошол языковой барьер? Окружение или мы сами? И экөөнүн бирөөнө жооп бергенден кийин, если так, то надо менять. Если второй случай, это мы сами виноваты, тогда вот надо поработать именно уверенностью надо поработать, тогда только будет результат. 3 этапа. Биринчи этапсыз экинчи этап иштебейт, экинчи этапсыз үчүнчү этап иштебейт. Люди как, допустим, рекламаларды көрүп алды и говорят, вот, допустим, бир айда үйрөнөм орус тилин биякта. Кээ бирлер биринчи этаптан 1 айда өтөт, кээ бирлер 2 айда өтөт, кээ бирлер 3 айда өтөт, кээ бирлер 4 айда өтөт. То есть ар бир этаптын ар кимдин өзүнүн аракетине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша, каалооуна жараша убакыт талап кылынат. Ар бирининчи. Но самое главное, негизгиси, баштагандан кийин туура баштоо, допустим, өзүнө убакытты, ченелүү убакытты коюу, аягына чыгаруу, допустим, не останавливаться, анан 1 ай баштап туруп, анан деп, анан дагы бир нерсеге алаксып калтырып салып, анан дагы келип, анан дагы окуп дагы. Бул проблеманы 3 айда, 4 айда жеңсе болот. Мисалы үчүн орус тили, именно тилдин проблемасын 3 ай, 4 ай, 5 ай, да, вот максимум дейм мен. Бирок биз аны жылдап, 5 жылдап, 6 жылдап сүрөп жүрөбүз бул проблеманычы. 3 айда чечип койгондун ордуна биз жылдап алып, тиинде мен окумакмын, тиги мугалим күнөөлүү болчу, школдон окуткан эмес, мен кыргыз семьядамын, причина очень много. Этот причина издейм деген, шылтоо издейм деген киши бат эле таба алат. Шылтоолор көп да. Баары күнөөлүү, планета күнөөлүү, ата-энем күнөөлүү, мугалимдер күнөөлүү. Мен эмес, баары бирок күнөөлүү. Типа такого, да. Удачи. Ылдыйда, описанияда информация курс жөнүндө, каналдар жөнүндө, инстаграм жөнүндө информациялар бар. Ну, кому интересно. Всем пока.